Ак buluttu aralap ay barata, ay barata. Кыргыз эли канча кылым картып жашап келсе, кыргыз музыкасы да дал ошончо кылым үч кыл комузубуздун кылдарында мукам чертилип өмүр сүрүп келет. Ак булутту аралап ай баратат, аккуу болуп көлдөгө жай баратат. Талбайсың аккууну оңой менен, жете албайсың айга да жел ой менен. Кереметтүү саптарга ажайып обон жаратып, жан киргизип, угарман жүрөгүнө жеткире алуу чоң талант, зор чеберчилик. Демек бүгүн сиздер менен Ай баратат ырынын жаралуу тарыхына кайрылабыз. Biz Taşkent'te okup жүргөндө общежитие жетпей калып, мен квартирада жашачу элем да. Козукеев Жумебек деген досум бар эле, маркум өтүп кетти, мыкты актер эле. Анан Кандалат деген бай үчөөбүз ошол квартирада жашачубуз. Анан бул 1961-жылы 12-июль болчу. Комузум дайыма жанымда жүрөт да. Уктап атсам эле ушундай ай жап-жарык болуп бетиме ушундай берилген. Мени балким ошол ай ойготту деп ойлойм да. Анан ошо Абдылтабек Ай баратат деген ырын сактап жүргөм. Баягыларды ойготпойн деп анан комузумда акырын алып анан комуз менен Ай барататты чыгардым. Таттөөнүн тоолган көрүнө арнап. Ак булутту аралап ай баратат, ай баратат. Сөзүнө обону, обонуна сөзү төп келишип, ар бир жазылган саптарында өзгөчө маани берилген. Ырчыны бир ыр таанытат, даңазылайт демекчи, учурда аталган ыр көпчүлүк талант ээлери тарабынан аткарылып, ийгилик жаратууда. Birinci bunu Sovyetler Soyunun el artistkası, sosyalistik emgektің batırı, Kazaktın bulbulu Büyükül Tölөгөнү bağırdagan. Frunzеге çakırtıp gelip, radyoga jastırgan eken. Oşol Büyükül'dün atkarısında Kanübek деген film var. Bizde oşonda Ай баратат, oşo Büyükül Ejekeyevs'in atkarısında var birinci. Bu 70'li yılların işinde. Anan keyin mana Rıskelde Osmanqulov ырдады. Өзүнчө клип кырып тартты. Биринчи ошо клип кылып тарткан ошол рахмат, өмүрлүү бактылуу болсун. Ал бала менен жаш кезинен бери мамилебиз жакшы. Аны дагы ушу Таттүүнүн баласы экен деп жүрүшүптүр. Эл журт. Анан бул Туркияга ошо конкурска өтүп барып 6 медаль жеңип келген. Анан кийин эми азыр көп жерлерде ырдап жүрүшөт. Өнөр менен талант бир төрөлөт. Дал ошол талантты таптап, андан ары өнүктүрүү ар бир инсандын өз колунда. Ансыңары Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Рыскелди Осмонкулов бул ырга жаңы көйнөк кийгизип, калың эл катмарына жайылтып, көрмандарга жылуу маанай тартуулоого жетишкен. Мурда Ай баратат ырын укчум эле, уккам, бирок эми мындай көп маани берген эмесмин. Анан кызык болду, бул Ай баратат деген эмне көрөйүнчү депчи, анан нотасына алып пианиного отуруп алып ойнодум. Бир ойнодум, түшүнгөн жокмун. Эки ойнодум, түшүнгөн жокмун. Бул обону башкача экен, өзгөчөлүгү бар экен бул ырда. Койдуп, бир синтезаторго барып алып, баштан аягына чейин ырдын нотасын ойноп жаздым. Анда ошондо 96-97 жылдары ушундай синтезаторлор чыккан да. Обону жазсам, дароо эле жазат. Баштан аягына чейин жазып алып, уга баштадым. Бир жумада уктум го. Угуп алып, эс алып, анан кайра угуп алып, убакыт болгондо. Ошондо гана сиңди ыр.
концерт болчу драма театрында. Ошондо даярданып мына чыгаардын алдында бир байкебиз келип калды. Кичинекей бойлуу агайыбыз. Анан Рыскелди, кандайсың? Ден соң жакшыбы, чыгармачылыгың жакшыбы? Көрүп атам. Айбар ататтын сөзүн ким жазды деп атпайбы? Билем, Абдулда Белеков деп атпайбы. Абдулда Белеков деген мен болом деп атпайбы. Бой кичинекей кетип, бак, ага сизби деп кучактап аны. Рахмат, жакшы чыгарып атасың. Мен байкең болом. Мен нарындан болом депчи. Ошондо биринчи жолу көргөм. Кылымдар өтүп, кыргыз театрынын тарыхындагы Сулуунун тагдыры барып армандуу жумук сыяктуу болуп, сахна жылдызы бул жаракчылыкта ала албай кеткен баасы кылымдар өтсө аты өчпөстөн өмүрү легендага айланган өмүр болуп, Айбар ата ырында сакталып калаары бышык. Ак болуп көлүнөгү жай баракат аталбайсың ак кууну оңой менен